биринчи ак кийизди кесип алып даярдап эле, анан фальцифальный игла деген ийнеси бар өзүнүн, ошону коюп алып эле жүндөрдү тазалап жууп, жүндөрдү коюп алып биринчи, анан ошол менен мисалы жүн менен сүрөттү тартып алып турам, үстүнөн ийне менен сайгылап туруп эле чүрүп жасап коем. Суроо талап жакшы буюрса, эми мен жаңыдан ошо кол өнөрчүлүккө 2 жыл болду да киришип калдым, 2-3 жыл болду. Анан көбү таанып, ушундай көрсөтмөлөргө чакырып, сынактарга чакырып, ошол жерден алышат. Көчмөндөр оюнунан, оймо фестивалдарынан өтөт мисалы. Анан ошо чүйдөн, магазиндерден өтөт да. Башка кесиптин ээси болсо да кол өнөрчүлүк менен алектенип келген чебер айым Айгүл Медетбек кызы бир топ жылдардан бери үй бүлөсүнүн негизги киреше булагы кол өнөрчүлүк экендигин айтат. Ал Ысык көл областына караштуу Жетөгүз айыл аймагындагы Бириккен Улуттар уюму тарабынан негизделип, өлкөнүн ар кайсы аймактарында кеңири кулаш жайып жаткан Жаштан долбоорунун достук кемп лагерин колдоо максатында кол өнөрчүлүккө кызыккан жаштарга сабак берет. Жаштан долбоорун колдоп, аймактарды өнүктүрүү жылына карата ошо президенттин алкагын колдоп, ошо өзүмдүн көрсөтмөмдү жайып отурам. Ошол анан азыркы жаштарды ушунчалык бизди баалап, андай жактырып, көбү кружокко жакшы келип катышат да, көңүлдүү. Анан мен бул иштеримдин көбүн ошо окуучулардын жардамы менен, өзүмдүн убактым менен бүтүргөм. Биздин келген максатыбыз ушул жаштарды, бүгүнкү долбоордун алкагындагы чогулган жаштарга өзүбүздүн жасап жаткан буюмдарыбызды, эмгектерибизди кандай максат кантип жасалышын үйрөтүү, мастер-класс көрсөтүү максатында келгенбиз. Жаштарга өзүбүздүн иштеген иштерибизди үйрөтүп кетели деген максатта келгенбиз да. Кыргызстандын жаштарын тынчтыкка жана туруктуулукка үндөгөн Жаштан долбоору жалпы республика боюнча иш алып барып жаткандыгына 1 жылдын жүзү болду. Иш-чаранын уюштуруучулардын пикиринде долбоордун негизги максаты жаштардын билим деңгээлин жогорулатуу. 27 локация деп коебуз. Бул локациялардын ичине айылдар да кирет, шаарлар да кирет. 6 область боюнча Баткенден тышкары апрелдин ошо 2017 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Уже 1 жыл болуп калды. 162 жаштанчыларыбыз бар. Ар бир локацияда 6дан киши, 3-өсү кыз, 3-өсү бала. Анан ошолорду 1 жылдан бери алардын устаттары бар. Устаттар 1 жылдан бери алардын деңгээлин көтөргөнгө аракет кылып келип жатышат. Ал аракеттин баары тынчтык курууга арналган аракеттер да. Учурда аталган долбоор өлкөнүн 6 облусунда өз ишин жигердүү алып барып жаткан учуру. Жаштандын бардык аймактардагы локацияларында аракетчил жана эмгекти сүйгөн билимдүү жаштар иш алып барышат. Ушул жылдын кыш айларында ишке ашты. Ал симпозиумда 2 долбоорду утуп алдык $1000. Алар бизнес долбоорлор болду. Биринчиси как кургаткыч машинкасын утуп алдык. Экинчиси болсо фрезерный станок утуп алдык да. Ал деген эшик терезелерге оймо салган станок утуп алдык. Жетөгүз айылынын айыл өкмөтү жана жергиликтүү тургундары жаштарды өнүктүрүүгө багытталган бул долбоорду колдоого алышып, көмөк көрсөтүп келишет. Биздин балдар дагы келечектер кең болуп, ошо өзлөрүнүн турмушунда дагы өзлөрүнүн ордун тапсаба дегенбиз. Андан тышкары биз миграциондук службага да кайрылып атканбыз. Бизде мыйзамсыз чет өлкөгө кетип аткан уул кыздарыбыз абдан көп болуп аткандыктан, аларда мыйзамдуу жумуш табуу максатында алардын даректерин, телефондорун алып, ошолор менен түз байланышта болуп, баягы мыйзамдуу иштегенге жардам берүүгө аракет кылып атабыз. Биримдикке өндөгөн жаштандын уюштуруучулары Ысык көл облусунун Жетөгүз айыл аймагынын жергиликтүү тургундары үчүн уюштурган майрамдык иш-чара шаңдуу өтүп, айыл элинин таланттуу инсандары өз өнөрлөрүн тартуулашты.